Hazır. Günler edin, battamayım. Aranızda bir aydan beri kızlar baş biri gördüğümden. Sezon tanışsanızlar ha? Gece futbollar oldu, oyunlar oldu. Bugün konsertler oldu. Çekiyorsun gelgen hocam. Nasıl gelgen bilmiyorum. Sizler de atay. Kanada cüsük abi. Özleri namusun vermeyi. Gecede programlaşıp, pancıcede seninle tartışıp. Pancı bırakalım gece. Kim var mı? Verdiniz dalga bir şey var? Hareket, naci. Çok var. Gece bir şey var, birinci dalga. Şurada olsa bizim dinleyizden ne neden? Ne çıkacağız? Ne çıkacağız? Konser çıkacağız. Ne çıkacağız? Sizler bir şeyler sözüne. Birinciden daha güzel olmak istedim. Tamam. Sizler bir doğru oturup ben çınırda sanatlı film okuramam. Bizim yaşımda üstü gelecek kadar havadan üstü gelecek kadar yaşımda mekenleştiririz. Sizlerden bazı yeni şunçalık maşrubat жатқандығыңыздар мен ойлаймын өзіңіздердің денеңіздерге спорттық мақсатында қандайдыр бір жетістіктерге жетішу үшін өзіңіздің еріктілігіңіздерді денсаулығыңыздарды барын чоттоп тұрып жақсы бір мақсат қойып тұрып анан кейін жүргізіп жатасыздар. Бұл Қазақстан жүйкесінде келіп Қазақстан тарабының бізден машықтырушылар тарабынан түзіп берген шарттар екен. Biz razı oluşumuz gerek. Sevgilimle bu cebe gelip işleyip yaşap, ata-enelerin emeklerini yaşap, yanlıkları olsa gerek. Oşolduktan elbette uaklı olsa da bu cebe sizler oşol şartlarda ыңгайларды колдонуп жашап келатасыздар. Эми биринчиден сиздерге Кыргызстандан ысык салам. Сиздер билишиңиздер керек. Бул жерде убактылуу жүрсөңүздөр да тарапыңыздарда мамлекет бар. Алар сиздер жөнүндө ойлонуп турат, каралып турат. Кечээбүздүн өткөрүлүп өткөн баягы спартакиада, ошол жерге сиздер да барып катыштыңыздарбы? Сиздер да катыштыңыздар, дагы биз баары чоң деңгээлдеги өткөрүлүп жаткан спорттук оюндарга, спартакиадаларга барып катышабыз. Ошол жерде дагы сиздер өзүнүн дайындыктарыңарды азыр даярданып жатасыздар, ошону дагы көрсөтө алышыңыздар керек. Алдыга максат койдулар. Максатсыз адам чаржайып гана жашайт. Ошондуктан биз эми ушундай деңгээлге келген мынакей агаларыңар ошондой максат менен келип иштеп, ушундай деңгээлге келип, эл үчүн, жердештери үчүн, өзүнүн алыста болбосо дагы өзүнүн мекени үчүн ушундай жакшынакай аракеттерди жасап келип атышат. Чындыгында сиздер дагы үлгү алып, ошондой жетишкендиктерге жетишиңиздер. Менин жаш өспүрүм мекендештерим. Учурдан пайдаланып, сиздерди ушунчалык убактысын бөлүп, машыктырып, талим-тарбия берип аткан сиздердин тренерлериңиздерге ыраазычылык каттарын тапшырып койсок, Казакстан Республикасынын Алматы шаарындагы жаш күч спорт клубунун машыктыруучусу Фарух Абдыжапаровго. Урматтуу Абдыжапаров Фарух мырза, сиздин өсүп келе жаткан жаш муун мекендештерибизди тарбиялоодо, алардын денсаулыгуна пайдалуу болгон спорт жаатындагы машыктырууларды жүргүзүүдөгү жетишкен албан ийгиликтериңизди эске алуу менен Казакстан Республикасынын Алматы шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугунун атынан жана чет эл өзүмдүн атынан терең ыраазычылык билдирем.
Негизи дене тарбия жана спорт адамдарга ден соолук, күч-кубат, сулуулук, жакшы ой жүгүртүүнү берет. Адамдын эркин, мүнөзүн калыптандырып, ар бир адамдын жашоо турмушунда болуучу оорчулуктарды жеңип чыгууга үйрөтөт. Ошондуктан азыркы учурда өсүп, жетилип келе жаткан жаш муундарыбыздын ден соолугу чың, күч-кубаттуу, эрки күчтүү, намыскөй, сөзгө бекем, патриот, ак ниет адамдардан болуусу үчүн жакшынакай шарттарды түзүп берип, колдоп, тарбиялашыбыз керек. Ушундай багытта алып барып жаткан зор эмгегиңизди баса белгилеп өтүп, сизге жана сиздин машыгууңузда тарбияланып жатышкан жаш мекендештериңизге чың ден соолук жана жигердүүлүк, эрктүүлүк, тайманбастык сапаттарын каалоо менен Кыргызстаныбыздын даңазасын алыска чыгара алган татыктуу инсандардан болушун тилеймин. Сиздерди терең урматтоо менен Казакстан Республикасынын Алматы шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугунун консулу Гүлнура Нарматова. Урматтуу Бактыбек Сарыев мырза. Да, анда мен сен өзүңүздөр тапшырып коесуңдар, да? Азыр буякта бир общий сурет болгон да отуруп туруп.